Салам, менин атым Клара. Сиздерге бир тууган иним Каниет кантип үй бүлөбүздү булдуруп кое жаздаганы тууралуу айтып бергим келди. Биздин ортобуздагы аралык 1,5 жаш болгондуктан анын кандайча биздин жашообузда пайда болгондугун билбейм. Атам аябай уулду болгусу келгендиктен мен төрөлгөндөн кийин бат эле боюнда болуп калганын апам айтчу. Антсе да иним экөөбүздүн мамилебиз такыр келишчү эмес. Биз дайыма бир нерселерди бөлүшө албай эле урушуп, мушташып жатып калчубуз. Ал дайыма бир нерселерди булдуруп, талкалап, жогото эле тургандыктан ата-энем ал үчүн да дайыма урушушчу. Мен кичинекей кезимди элестете албайм, бирок эс тартып калган күнүмдөн баштап иним менен ойногондо жашап кетүүгө аракет кылгандай эле болчу. Каниет менден кичүү, арык, кичинекей болгонуна карабастан дайыма мени таарынтып, тытмалап мушташып эле баштачу. Ата-энем оюнчук алып келгенде өзүнүкүн 10 минутада талкалап коюп, меникини асыла баштачу. Куурчагымдын жулунган башын көтөрүп алып бөлмө ичинде чуркап жүргөндө мен бурчта эле отурчумун. Бул тентек кайчы менен жумшак оюнчуктардын кулагын кесип, куурчактардын башын жулуп алчу. Каниет мындайда каткырып жыргачу. Ата-энем канча жолу мындай кылууга болбосун айтып түшүндүрүүчү. Ал уккансып калат эле да эртеси күнү кайра эле баягысын баштачу. Мектепке барып баштаганда да эч ким менен тил табыша албагандыктан дос да күтө албады. Ошондуктан дайыма жалгыз болчу. Классынын баары концерт коюп жатышса, мектептин жашоосуна катышпаган жалгыз эле Каниет болчу. Ал бир нерсени булдуруп тургандан да рахат алаарын айтчу. Ар жылы ар кандай ойго келбеген жоруктарды жасачу. Телефонун машинанын алдына ыргытып жиберет, же ваннанын кранын ачык таштап салат, же болбосо кошунанын итин тамагын ууландырат. Бардык жактан анын үстүнөн даттануулар түшүп турчу. Мугалим, кошуналардан тышкары мектеп докторлору да кээде даттанышчу. Сиздин уулуңуз медпункттан вата, спирт уурдап коридорду өрттөдү. Уулуңуз аптечканы төгүп салып, дарылардын баары аралашып калды. Уулуңуз клейди кушеткага төгүп салыптыр. Ага кичинекей класстын кызын жаткыра калсак, чачы жабышып калып, чачын кырып салдык. Мына ушундай арыздар түшүп туручу. Ата-энем канчалык жазаласа да тоготчу эмес. Атам аны катуу эле кармачу, бирок ал кичине болсо да тоготчу эмес. Бирок Каниеттин ыйлаганын мен гана билчүм. Ата-энем билчү эмес. Каниет дайыма түнү менен ыйлачу. Мында учурда ага боорум ооручу. Эмне болгонун сураганымда кыйкырып бөлмөдөн кубалап салчу. Мунун баары жалгыздыктан экенин мен түшүнчүмүн. Бирок биз бойго жетип калганда инимдин жоруктары мындан да күчөй баштады жана жаман окуяларга кабылчу болду. Ата-энем ал үчүн дайыма урушуп, ажырашабыз дегенге чейин барышчу. Үйүбүздө тынчтык жок болуп калды. Ата-энем конокто кармалып, Каниет экөөбүз үйдө жалгыз калганбыз. Апам телефон чалып уктай бергиле деген. Мен бөлмөмө барып уктап калгам. 2 сааттай убакыт өткөндө өрт өчүргүчтүн сиренасы угулду. Корккондон эшикке пижамачан чуркап чыктым. Машина биздикине келиптир. Көрсө Каниет өрт өчүргүч машинасын жакындан көргүсү келип, жалган шылтоо менен чакырыптыр. Бул учурда ата-энем да келип калышты жана жалган чакыруу үчүн айып пул төлөштү. Каниетти жакшылап урушкандан кийин бизди уктагыла деп бөлмөлөрүбүзгө киргизип жиберишти. Каниет уйкуга дароо эле кетти. Мен шок абалдан чыга албагандыктан уктай албай жаттым. Таң агарып келе жаткандыктан курсагым ачып, тамак ичкени ашкана жакка бара жатып, ата-энемдин сүйлөшүп жаткандарын угуп токтоп калдым. Көрсө алар укташпаптыр. Атам абдан эле ачуулуу эле. Мен аны адам кылып чоңойтоюн деп өз уулумдай тарбияласам да болбойт го. Эгер ага биз менен жашаган жакпаса, энесине берип салбайлыбы деп ары-бери басып жатты. Эмне? Ал бакмабы? Эмне ал менин бир тууган иним эмеспи? Деп кыйкырып жибердим. Мени көргөндө алар коркуп кетишти да, бир аздан соң мени менен сүйлөшмөк болушту. Алардын айтканы мени бирөө башка чапкандай эле болду. Мунун чындык экенине ишене албай турдум. Кантип болсун? Биз бир үйдө чогуу ойноп, чогуу чоңойбодук беле? Ооба, биздин мамилебиз анча эмес, бирок мен аны бир тууганым дечүмүн. Көрсө, илгери менекиге жаңы чыгайын деп калганымда апам менен атам мени үйгө калтырып өз жумуштары менен чыгыптыр. Бул күнү жол аябай тайгалак болуп, апам үйгө шашып келе жатып, машинаны башкара албай балалуу аялды сүзүп алат. Бактыга жараша бала эч нерсе болбой, аялдын буту сынып кетет. Апам чуркап барып баланы алат да тез жардам чакырат. Жабырлануучуга операция жасалат. Апам бардык чыгымдарын которуп, ооруканага тамак киргизип турат. Ал аялдын күйөөсү да, туугандары да, жумушу да, акчасы да жок, жалгыз экени белгилүү болот. Айыгып калган учурда апама эч кандай доосу жок экенин, апамдын жакшы адам экени көрүнүп турганын айтат. Апам аял үчүн да, бала үчүн да кабатырланып, стрессте жүргөндүктөн
аялдын айыгып калганына сүйүнөт. Ооруканадан чыгаар күнү балага костюм сатып кийгизип, акча алып ооруканага келет. Бирок аялды палатадан таппай калат. Аны оорукананын айланасынан издеп таппай коюшкандыктан врачка кайрылышат. Сиздин жакшы апа экениңизди, үй бүлөңүз жакшы экенин билдим. Сизди мага Кудай жөнөтүптүр. Менин уулумду өстүргөнгө шартым жок. Суранам. Багып алыңыздар деген катты врачка калтырып, өзү кетип калыптыр. Ата-энем башында түшүнүшпөй тамаша катары кабыл алышат. Кандай эле адам өз баласын бирөөгө бере койсун? Бала кичинекей. Анан да таттуу болгондуктан интернетке өткөрүп бергилери келбей багып алышат. Ошон үчүн мен апамдын боюнда бар экенин эстей албасам керек. Бирок мунун баарына карабастан мен ал үчүн капа болуп турдум. Анын жалгыз экенин түшүнгөнсүдүм. Өзү да анысын билбей жалгыздыкты жакшы көрөт. Таштанды балдар аябай жабыркашат. Алар апасынын мээримин көрбөгөндүктөн жапайы да болушат. Мен чын эле болгон аракетимди жумшадым. Билбейм. Ушул жылдары кайсыл жерден жаңылдым. Бирок ал бизди сүйө албай койду деп ыйлап кирди. Биз атам экөөбүз аны кучактап жоошутуп жаттык. Анан мен апама бул окуя эч нерсе өзгөртө албайт. Аны таштап кеткени үчүн ал күнөөлүү эмес. Апасы жеңил аял болгону үчүн да күнөөлүү эмес. Балким анда ошол учурда башка арга жок болгондур дедим. Бир убакта сырткы эшиктин жабылганын уктук. Атам коридорго чуркап чыгып, Каниетти качып баратканын көрүп калды. Апам экөөбүз артынан кыйкырып кубалап жөнөдүк. Айланадагылар бизди кылчая карап, ал болсо болгон күчү менен чуркап кете берди. Атам кубалап араң жетип колдон кармады. Биз жакындап келгенибизде анын истерикада экенин байкадым. Ал аябай ыйлап алган. Мен билгем, мен силердики эмес экенимди. Мени менен чогуу түшкөн бир дагы үй бүлөлүк сүрөтүм жок. Мени чоң атам, чоң апам жаман көрөт. Мен эч кимдерге окшош эмесмин. Силер мени эч качан кабыл албайсыңар. Мен өз апамды табам, деп ый аралаш сүйлөп жатты. Каниет колун жулуп алып, чуркап бара жатып, машинанын астына калып кала жаздады. Апам чыдабай анын кайда экенин билем. Мен ага дайыма жардам берип келем деп кыйкырды. Ал токтоп калды. Бизге жакын келип, азыр алып барышын талап кылды. Апам сөздү башкага буруп, жок дегенде 1-2 күндөн кийин баралы десе да өзүнүкүн бербей койду. Үйгө келип, машинага отуруп кайдадыр жөнөдүк. Баарыбыз эч сүйлөбөй өз ойлорубуз менен алек болуп келе жаттык. 1,5 сааттан кийин айылга жеттик. Бир канча үйлөрдөн өтүп, кичинекей кароосуз калган үйгө келдик. Эшик алдында ичимдиктин бир нече бош бөтөлкөлөрү үйүлүп жатат. Бизди арык, кир, жансыз көз караштагы, эч кандай эмоциясы жок аял тосуп алды. Ал жанына кайсы бала келгенин жакшы түшүндү, бирок кучактап койгусу да келбеди. Каниет апалап чуркап барды. Ал кучактап да койбостон көзүнүн кыйыгы менен карады да чоочунсуң деди. Эгер сен болбосоң мени күйөөм таштамак эмес. Ал баланы каалаган жок, а менин боюмда болуп калды. Азыркы учурга чейин ушул адамдарга жолуктурган жаратканга ыраазымын. Сени тентек бала экениңди көп угам. Сен мага келдиңби? Эмне үчүн? Сен менин жашоомду бузгансың. Сен мага керек эмессиң, деди тиги аял. Бул учурда иниме кандай оор болуп жатканын түшүндүм. Ал унчукпай эмне кылаарын билбей турду. Менин апам ал аялды жаакка муштады. Аял каргап жерге кулап түштү. Сен ага татыбайсың, деди апам тиштенип. Атам Каниетти колдон жетелеп машинага түшүрдү. Биз үйгө унчукпастан келдик. Иним бөлмөсүнөн бир жума чыккан жок. Эч нерсе ичип жеген да жок. Ата-энем сүйлөшкөнгө канча аракет кылса да жыйынтык чыкпады. Баарын түшүнгөнгө убакыт керек экенин биз билип турдук. Анан ал ата-энеме келди да кеткиси келгенин, анткени эч качан үйдүн мүчөсү боло албасын. Мен бүлдүргөндү гана билем. Мындан ары балаңар эмесмин, деди. Апам колу менен бетин кучактап көзүнө карады да: "Сен да ушундай болгонуңа өкүнүп турам. Апаң эмне үчүн мындай кылганын билбейм. Бирок сен эч жакка кетпейсиң, уктуңбу? Сен менин уулумсуң. А мен сенин апаңмын. Сен биз менен 13 жыл жашадың жана мындан ары да жашайсың. Эмне үчүн дегенде мен сени эч кайда жибербейм", деп каттуу айтты да бекем кучактады. Каниет ыйлап жиберди. Балким чыныгы үй бүлөдө ушундай болсо керек. Сен кандай болсоң да ошондой кабыл алат, коргойт, убайым тартат, сүйөт. Каниет ал аялды башка эстеген жок. Ал айлананын баарын бүлдүргөнүн токтотту. Биз мурункуга караганда жакын болуп калдык. Кызык, сүйүү адамды ушунча өзгөртөт экен. Көңүл бурганыңарга ыраазымын достор. Кийинки окуяны өткөрүп жибербеш үчүн каналга жазылыңыздар.